Гисар породасындагы 30 койдун башын миңден ашырган Закир Уманов мал чарбачылыгы менен алектенгенине 22 жыл болду. Учурда 400дөн ашуун койлорду багып келет. Көп малдын чыгымы, жем-чөбү түйшүк жараткандыктан санын кыскартууга аргасыз болгон. Ошол себептүү ашыкчасын жергиликтүү базарга алып чыгып сатып турат. 22 yıl алдын 30 койдон баштаганмын. 22 жыл мурда 30 койдон баштаганмын. Бул койлорго Тажикстандан кочкорлорду алып келип көбөйттүм. Гисар породасындагы койлордун саны миңден ашты. Бирок көп сандагы койлордун чыгымы да көп болот экен. Ошол себептүү азыр 400дөн ашканын базарга сатып турам. Көпөйөт экен. Шуның үчүн азыркы күнгө 400 коюм бар. Гисар породасындагы койлор Тажикстандын Гисар районуна таандык. Түзүлүшү жагынан чоң жана келишимдүү болгондуктан сатып алууга кызыккан кардарлар да көп. Жергиликтүү койлорго салыштырмалуу баасы 3-4 эсеге жогору бааланып, эт багытында сатылат. Ошол эле учурда Кыргызстандын шартында багууга ыңгайлуу дешет малчылар. Бу койларды айырмасы бериги жайдары койлорго караганда айырмасы. Бул койлор биздин жергиликтүү породадагы койлордон айырмасы чөптү ылгашпай жейт. Биздин шартка да ылайыктуу. Эт багытында болгондуктан жайдары койлорго салыштырмалуу базарда баасы да жогору. У койлорго жайдары койлорго караганда бу койду багасы кымбат келет. Кадамжай районунда 150 миңден ашуун майда мүйүздүү мал жандыктар болсо, анын миңден ашууну Гисар породасындагы койлор. Асыл тукумдуу бул койлорду көбөйтүү боюнча 2 фермердик чарба алектенип келет. Район башчысы жергиликтүү малдардын асылдуулугун жогорулатуу жана сандан сапатка өтүүгө жасалма уруктандыруу аракеттери да жүрүп жаткандыгын билдирди. 2 фермердик чарбабыз бар. Бирөөсү Эркин деп аталат. Фермер чарбасы бул асыл тукум деп. Булардын негизги азыркы аракети буларды ошол жасалма уруктандырууга дагы өтсөк дегенчи. Бир эле эме койлор эмес, азыр учурда райондо 17 жерде ири мүйүздүү малдарды жасалма жол менен уруктандыруу пункттарыбыз ачылган. Ысык көл, Талас, Чүй өрөндөрүнөн ошол реестрге ишканалар кирип, ошолордон өндүрүлүп чыгарылган продукция сыртка чыгарылып атат да. Ошол уруктандырууну жолго койсок, элдин колундагы малдар жакшы сапатта эт өндүрүп, жакшы сапатта сүт өндүрүлсө, албетте биздин жарандарга да ушундай шарттар түзүлөт. Баткен облусунда малдарды жасалма уруктандыруу боюнча 10 жыл мурда пилоттук программа ишке кирип, Кадамжай районунда 5 пункт ачылган. Бирок эл аралык уюмдардын каржылоосу токтогондон соң бул аракеттер солгундап кеткен. Өткөн жылы ири мүйүздүү малдарды жасалма уруктандыруу аркылуу Кадамжай районунда 166 төл алынган. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.